Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бул жылкы кыш мезгилиндеги абал кыргызстандыктардын гана эмес, бүткүл Орто Азия өлкөлөрүндөгү элдерди кыйынчылыктарга салды. Калктын калың катмары анамалдуу сууктун артынан келген кырдаалды баштан кечирип жаткан кез. Газдын башында турган Түркменистан сууктун айынан Өзбекстанга келишимде көрсөтүлгөн көлөмдөгү газын жеткирип бере албай калганы белгилүү болду. Мунун айынан Өзбекстандын өзүндө газ тартыштыгы жогорулап, натыйжада Кыргызстанга бериши керек болгон газды жетиштүү деңгээлде камсыз кыла албай калып жатканы да тийиштүү адистер тарабынан айтылды. Албетте, бул абал Кыргызстанда автоматтык түрдө электр энергиясынын күтүлгөндөн алда канча көп керектөөгө алып келди. Мындан сырткары Кыргызстан кыш мезгилинде сырттан алып жаткан электр энергиясы ал өлкөлөрдүн өздөрүндө да электр энергиясына болгон муктаждык сууктун айынан кескин жогорулаганына байланыштуу жетиштүү шартта берилбей калганы түшүнүктүү. Мындай бири-бири менен түздөн-түз байланыштуу тармактарда азыр маселе жаралып, Борбор Азия өлкөлөрүндө бул шартка байланыштуу электр энергиясын жана газды колдонууда атайын кыска мөөнөттүү чектөөлөр киргизилди. Анын ичинде Кыргызстанда да күн сайын белгилүү бир мөөнөткө кезеги менен аймактарда 2-3 сааттан электр жарыгы өчүрүлүүдө. Бирок бул жагдайды ыкчам чечүүгө бүгүнкү күндө мүмкүн эместиги. Аны үчүн Кыргызстан алдыда пландап жаткан чакан ГЭСтерди жана ири ГЭСтерди тез арада куруп бүтүрүшү зарыл экендиги баарыбызга түшүнүктүү болуп турат. Эми ал ГЭСтерди бир аптада куруп бүтө албашы анык болгон соң, демек сабырдуулук менен бул сыноолордон да биримдик ынтымак менен өтүүгө туура келет. ГЭС куралы десе дагы анын тетири жактарын сүйлөп чыгып, тоскоолдук жаратууга аракет кылып жаткандарды тыйып, тезирээк Кыргызстаныбыз электр энергиясы боюнча башка өлкөлөргө көз каранды болбогон, өзүндө өндүрүлгөн энергия өзүнө кенен жетип ашып, сыртка сатууга дагы жете турган шарттагы ГЭСти курууга колдоо көрсөтүү зарылдыгын бул суук күндөр толугу менен тастыктаганы талашсыз. Эгемендүүлүк алгандан бери жок дегенде ушул энергетика тармагын толугу менен жаңылап, Союздан калган эски тетиктерин бүт алмаштырып, чакан ГЭСтерден керегинен ашыра куруп, камбарата бир ГЭСин куруп бүтүрүп коюшса болмок. Бирок тилеге каршы биздин өлкө башчыларыбыз мындай чечкиндүү кадамдарга барып, ыкчам түрдө ушул көйгөйлөрдү чечип бере алышкан жок. Эми учурдагы президент Садыр Жапаров камбарата бир ГЭСин курулуш иштерин баштап, аны мүмкүн болушунча тезирээк аягына чыгарууга аракет кылып баштады. Чакан ГЭСтерди куруу боюнча да аракеттер натыйжа бере баштады. Бирок президенттин чакан ГЭС курамын деген ишкерлерге мамлекет тарабынан максималдуу колдоо көрсөткүлө деген тапшырмасын так аткарбай жаткан органдар да аз эмес. Бул албетте АЖОнун саясатына карата түздөн-түз жасалып жаткан саботаж жана баягы эле үйрөнүп калышкандай, ушул ишкерди ары бери чуркатып кыйнасам, мага акча берип, байытат го деген арам тамактардын кылык жоруктары экени дагы белгилүү. Аларды өлкөдөгү энергетикалык абал, тезирээк президент айткан чакан ГЭСтерди курдуруп ишке берип, бир аз болсо да элибиздин энергияга болгон муктаждыгын жое туралы деген ойлор мээсине келбейт сыягы. Алардын мээси жалаң гана кантип өзүмдүн жеке кызыкчылыгымды ишке ашырсам болот, кантип ушул жарандан пара алсам болот деген гана программанын алгагында иштеп калганбы, айтор ушундайлардан коомубуз такыр арыла албай койду. Жергиликтүү бийликте отургандардын арасында да бийлик башындагылар ишенип кызматка койгон айрымдары өздөрүнүн бир туугандарын, жакын туугандарын же белгилүү бир өзүнүн тобун байытуу, бир келген доордо жыргап жашап алайын, башкалар не болсо болсун, бирок менин чөнтөгүм толсун деп гана күн өткөрүп жүрүшкөнү албетте өкүндүрөт. Көрбөй калат, билбей калат, мага тийбейт, мен мынча жылдан бери мамиле кылып жүргөнмүн, кол тийгисмин деген сыяктуу адашуучу ойлордун кесепетинен акыры бир күн баары бир мамлекет жетекчилиги чара көрөрү талашсыз. Биз баарыбыз бул жерде тазабыз. Ушул жерде отурганыбызда залдын ичинде азыр 50 адам отурабыз. Баарыбыз тазабыз деп өзүбүз сезебиз. Тазабыз деп сезебиз. Бирок ичиңерде эмне иш кылып атканыңарды өзүңөр билесиңер. Айрыкча жергиликтүү бийлик органдары, министрлер, урматтуу министрлерибиз, коллегаларым менин. Так, если кто-то не хочет работать в интересах государства, пожалуйста, дверь. Выходите, делайте бизнес, живите богато, радуйтесь, никаких вопросов. Никто никому не мешает. Но госчиновник не должен жить богато, имейте в виду. Госчиновник не может быть богатым. Это в принципе так.
Анан мамлекеттик кызматка келип, аким болуп, губернатор болуп, министр болуп, байыймын деген мурдагы психологияны алып ыргытыш керек. Это уже не будет. Возврата к тем временам уже не будет, ребята. Мурда кандай эле? Мамлекеттик кызматка келгенде акча берип келгендер көп болгон, билесиңерби? Акимдердин ставкалары бар эле, губернаторлардын, министрлердин ставкалары бар эле. Азыр bir ömürden bir tıyın, не то что там alış, даже bireunun oyunda yok, жетекчилердин. Жетекчилердин oyunda yok, bireundan akça alış. Так, sizlerge ошентип иште бергиледи. İşte бергиледи ошентип. Мына аким болуп келдиңер, лишь бы начинаете думать. Мэр болуп келдиңер, начинаете думать, как бы разбогатеть, где бы что-то взять. Аялыма машина берейин деп аракет кылып атасыңар. Так, маалыматтар бар. Балама үй алып берейин деп атасыңар Бишкектен, маалыматтар бар. Үй керекпи? Кайрылгыла. Кайрылгыла бул жака. Мына өкмөт башчысы кайрылгыла. Азыр мына президенттин өтө чоң жумушунун негизинде ипотекалар салынып атат. Бардык мамлекеттик органда иштегендерге үйлөрдү алып берейли, бала чакаңар үйлөр жасап берейли, керек болсо. Ипотекадан алгыла 20 жыл, 25 жылга 0,2-0,4%. Вот и все. Так честно жить лучше, чем bir жерден уурдап алып туруп, квартира алып берем, кызыма, балама, аялыма машина алып берем деп жүрүп, балия кылып атасыңар. Ошону этият болуңуздар. Эми социалдык тармактарда укук коргоо органдарындагы акыркы жагдайларга карата талкууланып жаткан маселелер боюнча. Милиция менен атайын кызмат тартышып жатат, прокуратура менен атайын кызмат бир нерсе талашып жатат деген сыяктуу блогер чалыштардын сөздөрү албетте мамлекеттик органдардын имиджине, жалпы бийликтин абийирине көлөкө түшүрүү аракети экени белгилүү. Бул иштер УКМКнын, ИИМдин жана башкы прокуратуранын башчыларынын атайын макулдашуусу менен аталган органдардагы колу таза эмес кызматкерлерден арылуу, тазалануу максатында, мыйзамдуулукту бекемдөө максатында жасалып жаткан аракеттер экенин унутпасак болгону. Мындан дагы саясат жасап, УКМК төрагасы менен башкы прокурордун мамилесине бир нерсе болгон окшойт, ИИМ министри менен УКМК башчысы урушуп калган окшойт деп интрига жасагандан көрө, кайсыл бир орган кызматкери сизден пара талап кылып жаткан болсо, тийиштүү мекемелерге кайрылып, жемкорлукту кыскартууга жардам бергениңиз оң. Өзү чын-чынына келгенде, кайсыл гана мамлекеттик органдын таза эмес кызматкери болбосун, эч жерде иштебеген, иштесе дагы таасири жетиштүү эмес, күчтүү тааныштары жок карапайым мекендештерибизге гана болгон күчүн көрсөтүп тайрандашат. Болбосо кызмат ордунан эле кетирип, колундагы ишенген кызматтык күбөлүгүн алып, көчөгө чыгарып эле койсого, өпкөлөнбөй, эч кимге катуу сүйлөй албай эле, кыялында учуп жүргөн асманынан жерге түшүп, сиз менен бизге окшогон жөнөкөй гана адамга айланат деңизчи. Ал үчүн анда кызматкерлер тууралуу тийиштүү маалыматтар тийиштүү жерлерге өз убагында берилиши гана керек. Биздин гражданыбыз ошол ГКМБнын бир тергөөчүсү чоң суммадагы акчаны требует этип атат деп конкрет мага келип өзү заявление менин колума берген. Аны биз реализовать этиш үчүн генеральный прокуратурага бердик. Генеральный прокуратура менен жетекчилиги менен, МВДнын жетекчилиги менен кошулуп, сүйлөшүп туруп, реализовать этип ошол зыятчыкты кармадык. Мана ушул гана случай. Ал адам эгер бага жете албаса жүрмөк да ыйлап. Эгерде биз ушул майор экен ал болгону, жаш эле жигит экен. Эгер ошону токтотуп калбасак, мындан ары дагы көптөгөн, жүздөгөн адамдардын убалына калмак алчы. Канчалык адамды сыздатмак, канчалык адамды бир күнү отургузмак, канчалык адамдардын акчасын алмак. Мына. Ал эми бул жерде көптөгөн адамдар, көптөгөн маалымат каражаттары ушул боюнча мамлекеттик органдарды туура эмес коомго маалымат бергендиги үчүн алардын жоопкерчилигин карап чыгыш керек. Вся операция, вся работа проводится под четким наблюдением и поручением президента нашего уважаемого. Все государственные органы должны этого знать и поддерживать решения президента и государственных органов. Андай кылбастан кээ-бирлер шыбырашып баштадыңар. Ой, мына уруш башталды, талаш башталды, тытыш башталды. Эмне болот экен, кандай болот экен деп тааныштарыңарга чала баштадыңар. Вы думаете, мы вас не слушаем? Я вам еще раз говорю, все государственные органы, все руководители находятся под наблюдением.